имарат бир кезде кадимки жатакана болгон. Эски дубалдар, чириген түтүктөр жана караңгы коридорлор. Жарым жылдан ашык сарпталган эмгектин аркасында азыр бул жер толугу менен өзгөрдү. Заманбап турак жай комплексине айланды. Ал Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарынын Кызыл Алма кичи районунда жайгашкан. Жер тилкесинин аянты 1,28 гектар. Комплекс 2 блоктон туруп өзүнө 6 кире бериш жана 96 батирди камтыйт. Анын ичинде 24 1 бөлмөлүү, 48 2 бөлмөлүү, 24 3 бөлмөлүү батир бар. Курулуштун жалпы аянты 7478 чарчы метр, ал эми батирлердин жалпы аянты 4753 чарчы метр. Аймакта ошондой эле 726 чарчы метр аянттагы 2 кабаттуу коммерциялык имарат жана инженердик тармактар жайгашкан кенен жертөлөлөр бар. Жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн 48 автоунаага ылайыкталган ачык унаа токтотуучу жай каралган. Андан сырткары откана, насостук станция жана көмүр сактоочу жай бар. Эс алуу аймагына өзгөчө көңүл бурулган. Балдар ойноочу аянтча, воркаут зонасы жана баскетбол, волейбол аянтчасы. Жалпы 700 чарчы метрден ашык аянтты ээлейт. Бул долбоор кылдат реконструкциянын натыйжасы болуп, заманбап турак жайдын үлгүсүн, сапатты жана ар бир тургунга кам көрүүнү айкалыштырды. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын Кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-полковник Ташиев Камчой Кырышаевичти. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт, урматтуу Таш көмүр шаарынын тургундары, урматтуу коноктор. Мына бүгүн биз дагы бир жолу ушу мамлекетибиздеги элибизге, журтубузга көрүлгөн камкорлуктун бир жемишин көрүп, ошол үйдү тапшыруу үчүн алдыңыздарга келип отурабыз. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, азыр маалыматтан уктуңуздар, бул үйлөр убагында заводдун жанагы общитиялары болуп салынып, бирок акыркы 30 жылдан бери каралбастан бардыгы талкаланып, ошол өзүнүн сөөгү гана калган эч нерсеси калбай, талкаланып калганын баарыңыздар күбөсүздөр, билесиздер. Эми ошону кайрадан жандандырып, кайрадан өзүнүн ордуна келтирип, общитияны квартира катары кайрадан куруп, элге мына 96 үй бүлөгө квартира кылып кайрадан мамлекеттик ипотекалык компания тапшырып жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин мамлекеттик органдардын алдына койгон негизги тапшырмалардын бири элдин жашоо турмушун оңдоо. Эл жашаган жердеги инфраструктураны түзүп берүү. Рахмат, урматтуу Камчой Кырышаевич, рухсат берсеңиз, азыр бул жерде 30 жылдан бери мугалим болгон эжекебиз бар экен. Ошол ачкычты биринчи ачкычы эжеге Сабирова Гүлнар эже келип койсоңуз, ошого бир тапшырып койсоңуз. Саламатсыздар. Үйүңөр куттук болсун. Кандай болду үйүңөр? Жакшыбы? Сонун үй болуптур, Кудайым ушу өмүрүңүз узун болсун. Ушинтип бул тилибиз менен боло бербей турган нерсе болуш керек. Бул сиз каккылап, ушунду канатыңызда каккылап, ушунчалык ийгиликтерди кылып, ушунча чарчабай, чалыкпай, ушундай ийгиликтерге жетишип атасыз. Кудайым сизге өмүрүңүз узун болсун. Элибиз ушундай ысынтымак берсин. Каарылашып, сабырдуулук, жаштарыбызга ыйман берсин. Туубуз дайыма эл берип бийикте уча берсин. Дайыма ушинтип ак дастарканда жолугушуп жүрө берели. Элибизге тынччылык болсун. Сизге дайыма ийгилик, сабырдуулук берип, ушунчалык ушуга жеткизгенге миң мете Кудайыма шүгүр кылам. Рахмат. Рахмат сизге. Наносип коюп чыгайлы. Бул жерде ким жашайт? Я. Мен. Сизби? Önce çay dem koy verin. Bol. Önce çay dem koy. Bol. Sen namazı çay Ek komadalı mı komadalı? 3 komadalı. 3 komadalı. Bala çakanız var mı? 4 balam var. Bir balam da tıp şol emek boyunca alıtam şol balam men. Oğurçan balam var. Kulu alıtam. Kudayga şükür 3 komadaga girdim. Bir balam da 4 balanız var. Evet, 4 balam. Жақсы екен. Балдарыңыз бактылуу болсун, ушул үйдөн жакшылап агарып көгөрө бериңиз. Рахмат. Жалгыз бою да.
Рахмат сізге, рахмат. Мамлекеттин бир аз болсо да камкордугу ушу сиздерге. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу аркылуу туруктуу жана натыйжалуу мамлекеттик ипотекалык программаны ишке ашырып келет. Бул долбоор өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана аймактардын инфраструктурасынын жакшырышына чоң салым кошууда.